Кыргыз элиме жана бийликке. Сунуш. Урматтуу мекендештер, коронавирус бүткүл дүйнө жүзүн каптабадыбы? Бул ооруну көп эл жашаган шаар, айыл жана мамлекеттерде тез тарап жатканы белгилүү болбодубу? 1,5 миллиард калкы бар Кытайда темирдей тартип менен эле вирусту жеңгени баарыбызга үлгү болду. Биз кыйынбыз деген АКШ, Европа мамлекеттеринде коронавирусту жугузгандардын жана анын көз жумгандардын саны тез өсүп, жер жүзүндө жашаган адамзаттын үрөйүн учурууда. Стратегиялык өнөктөшүбүз Россияда дагы абал күндөн күнгө оорлоп бара жатат. Ал өлкөдө бир күндө эле вирус жугузгандардын саны 3000 жакындады. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, чоң мегаполис Москва шаарында өзгөчө кырдаал жана пропуск системасы киргизилди. Тилекке каршы биздин Кыргызстанда жаман илдетке кабылгандар 489 болду. Контактта болгондор 7000ден ашты. Алардын ичинен өз кызмат милдеттерин баатырлык менен аткарып жүргөн медицина жана милиция кызматкерлеринин саны 100дөн ашты. 5 киши көз жумду, 4 адам реанимацияда. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча, ооруган жаш балдардын саны 40тан ашты. Экономикалык жана социалдык абал төмөндөдү. Бул оор кырдаалдан чыгуунун бирден бир жолу катары эң негизги деп эсептелген элибиздин ден соолугун, коопсуздугун камсыздоо үчүн бир топ мамлекеттердин тажрыйбасын эске алып, Кыргыз Республикасынын президенти өкмөтү айланыстан өлкөбүздөгү өзгөчө кырдаалды, анан Бишкек, Ош шаарларындагы Кара Суу, Ноокат жана Сузак райондорундагы коменданттык саатты 30 апрелге чейин узартышты. Көп оорулуулар катталган Нарын менен Ат башы дагы ушундай чектөө киргизилди. Ишканалар токтоп, орто чакан бизнес кризиске учурап, бюджетибизге акча түшпөй, ички-сырткы карыз көбөйүп, көпчүлүк элибиз кыйналууга дуушар болгонун, ачуу таттуу сөздөрдү сындын угаарын билип турса дагы, жетекчилерибиз бул кадамга аргасыздан барууга мажбур болушту. Өзгөчө күнүмдүк оокатын эптеп таап, үй бүлөсүн багып жүргөн жарандарыбызга, орук-чалдар менен маяптарга, сырт жерде эмгектенип Кыргызстанга келе албай жүргөн мекендештерибизге оор болууда. Тилекке каршы бийликке ишеним күндөн күнгө азайып, шаарлар менен айылдардын, жаштар менен улуулардын, байлар менен жакырлардын ортосунда ажырым күчөдү. Багы жогодагы жок дегендей, апрелде кар жаап, суук болуп, жаңы гүлдөгөн бак-дарактар, жашырчалар үшүп, айыл багбандардын эмгеги үзгүлтүккө учурады. Айта берсе арман көп, бирок түшүнсөк болот. Мен окурмандардан суранарым, ойлонуп, ойгонуп алдыга умтулалы. Башыбыздан мындан да оор замандар деле өтпөдү беле, башка жол жок да, жалаң эле жамандыкты айтпай, жакшылыктан үмүтүбүздү үзбөйлүк. Ар бирибиздин бала-бакыра тууган-туушкандарыбыз, эл-журтубуз тынчсыздыгы, мамлекетибиздин келечеги азыр өзүбүздүн колубузда экенин унутпасак, чыдабаска арга жок. Темирдей тартиптүүлүк менен ынтымакта бул илдетти жеңелик. Колубуздан келишинче бири-бирибизди колдоп, боорукерлик көрсөтүп, моралдык, материалдык жардам кылалык. Көңүлүбүздү көтөрөлүк, жаман иштерден алыс болууга аракеттенелик. Пейилибизди, ниетибизди оңдоп, ыймандуу болуп, улуубузга урмат, кичүүбүзгө ызат көрсөтөлүк. Пайдасыз чыгымдарды кыскартып, ысырапкерчиликтен алыс болуп, үнөмдүү жашаганга үйрөнөлүк. Эртеден кечке жумушта болуп, театр, спорт жана эс алуучу жайларына каттап, той-тобурга барып жүргөн эл үйдө отуруп калганына кыйын болду. Мүмкүн колу бошоо убактысы аз болуп жүргөн ата-энелер балдарын тарбиясына, окуусуна, маданиятына, үй бүлөсүнө көңүл бөлүүсү аз болгондур. Азыркы учурдан пайдаланып, бул ишти жөнгө салбайлыбы? Балдарыбызды байкабай жүргөн таланттарын, чеберчиликтерин аныктап, патриоттуулукка тарбиялап, келечегине үлгү бололук. Жан кейткени интернет желесине бир тобу жаман сөздөрдү айтып, душманына кылгандай мамиле жасап, элибиздин, өлкөбүздүн дарегине доо кетирип жатышат. Өзү кыргыз болуп туруп, улутунан уялгансып, бүткүл тарыхый кыргыз элин ашатып сөгүп, малга теңеп, өзүнүн билимин, тайгы, маданияты жана тарбиясы жок экенин далилдегендер да бар. Аларга тескерисинче, мен мисалы кыргыз болуп төрөлүп, Ысык көлдө өсүп, чоңойгонума бактылуумун деп эсептейм жана сыймыктанамын. Ал эми аларды болсо, элибиздин, өлкөбүздүн чыккынчылары, душманы десек да болот. Тилекке каршы бул инсандардын көпчүлүгү жаштар менен аял кишилер болууда. Тартип сакчыларына баш ийбей, коркутуп, адептүүлүктү унутуп, улуу кичүүсүнө карабай кол көтөрүүгө чейин барышууда. Ар нерсенин чеги болот да, демократия бул мыйзамдуулук экени эсибизде болсо. Мамлекетибизден жалаң эле талап кылбай, мен өлкөмө эмне жакшы иш жасадым деп өзүбүзгө суроо берсек. Медалдын эки бети болот демекчи, чектөө киргизгенден кийин бийликке айтар сунуш пикирим. Биринчи, өкмөтүбүз тез аранын ичинде иштеп чыгып, элибизди бириктирген, ишендирген, жоопкерчиликти мойнуна алган, коронавирус оорусунан чыга турган жана андан кийинки экономикалык кризисти жеңе турган планын маалымдаса. Өзгөчө кырдаал киргизилгенден кийин күнүмдүк жумушунан айрылып, каражаты жок, үй бүлөсүн бага албай калган жарандарыбызга тамак-аш, дары-дармек менен камсыздоону жана башка гуманитардык жардам көрсөтүүнү бийлик катуу контролго алса.
Бюджеттик каражаттарды үнөмдөө, кадр саясатын оңдоо максатында бийлик структурасын оптималдаштырып, мобилдүү, сапаттуу бийлик болуш үчүн өкмөттүн жана жергиликтүү бийликтердин кызматкерлеринин санын кыскартса. Учурдагы абалды эске алып, президентибиз Жогорку Кеңештин жана өкмөттүн башчылары бардык мамлекеттик кызматкерлерге үлгү катары айлыктарын, чыгымдарын азайтса. Азыркы оор абалда элибиздин ден соолугун, коопсуздугун камсыз кылуу үчүн киргизилген өзгөчө кырдаал жана коменданттык сааттарда мыйзамдардын аткарылышын катуу көзөмөлгө алып, темирдей тартипти орнотсоңуздар. Мамлекеттик органдардагы комендатуралардагы проблемаларды оперативдүү карап, тезинен чечсе. Элибизге түшүнгөндөй, сиздердин пландарыңыздар, өзгөчө кырдаал боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралар жөнүндө ачык айрым маалыматтар айтылса. Мамлекеттин акча жана материалдык каражаттарын, эл аралык кредиттерди, гранттардын, гуманитардык жардамдардын жана фонддордун багыттуу сарпталышы коомчулукка убагында так жеткизилсе. Колуңуздардан келишинче улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине көңүл бөлүп, аларды тамак-аш, кийим-кечек керектүү дары-дармектер менен камсыз кылып, жеңиштин 75 жылдыгы татыктуу өткөзүлсө. Экинчиден, Кыргыз Республикасынын өкмөтү стабилдүүлүктү сактап, азыркы пандемияга байланыштуу кризистен мамлекетибизди татыктуу чыгарам десе, келе жаткан күзгү Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоосун мыйзам чегинде ачык, айкын, конкуренттик өнүктөө, сеники меники деп бөлбөй, таза жана тең тайлаш өткөрсө. Ал эми шайлоого катышам деген саясий партиялар анык патриот болуп, эл үчүн күйсө, ошол маалдагы күйүүчү майлар, эт аш, ичимдик добуш сатып алууга жана башка элге пайдасыз, келечегибизге балта чапчу чыгымдарга кете турган акча каражаттарын азыркы өтө керектүү болуп турган кайрымдуулук жана өнүгүү фондусуна салышса жакшы болор эле. Шайлоочуларыбыз болсо, өкмөт теңдикте уюштуруп берген массалык маалымат каражаттарындагы партиялардын программаларын угуп, татыктуусун тандап, добуштарын берсе. Аттиң ай, алданыптырмын, сатылыптырмын дебей, мына мен шайлаган партия жана депутаттар жакшы иштеп жатат деп ыраазы болуп сыймыктансак. Сөзүмдүн акырында мекемдештериме кайрыларым. Дагы бир жолу бийликке ишеним көргөзүп, колдоп, ушул оор кырдаалдарда биригелик, чыдамкайлык көрсөтөлүк, ынтымакта бололук, сабырдуулукту жана тартиптүүлүктү сактап, бул илдетти жеңелик, Кыргызстандын жарык келечегин бирге орнотолук. Сиздерди урматтоо менен Кубанычбек Исабеков, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 3-4 чакырылыштарынын депутаты, вице-спикери.